friends, welcome back to my channel English with Gulchka. Силер менен кайрадан жолугушуп турганыма аябай кубанычтамын. Бүгүнкү сабак абдан кызыктуу жана пайдалуу болот. Анткени англис тилинде күнүмдүк жашоодо колдонулуучу 100 фразаны үйрөнөбүз. Андыктан дептериңиздерди алып, жазып, мени менен кайталап отуруңуз. Анда, let's go. I can't get that song out of my head. Бул ыр оюмдан эч кетпей жатат. Бир ырды уккандан кийин көп убакытка чейин ал ыр оюбуздан жаңырып, кайталанган учурда колдонобуз. We need to talk. Ийгиликсиз болгонуңузда же кандайдыр бир нерсени туура эмес жасаган учуруңузда шефиңиз же ата-энеңиз сүйлөшүшүбүз керек деп чакырат. Ошол учурда ата-энеңиздин же шефиңиздин колдоно турган фразасы. How's work going? Жумуш кандай болуп жатат? A little birdie told me. Сөзмө сөз которсок, кандайдыр бир кичинекей чымчык айтты деп которулат. Мааниси укканыма караганда мындай экен, андай экен деп колдонобуз. What can I do for you? Сиз үчүн эмне кыла алам? Мисалы, бир офиске бардыңыз дейли, сиздин ал офиске барган себебиңизди сурап, катчы тосуп алды. Келиңиз, сиз үчүн эмне кыла алам? Hands off. Колунду ал, тийбе. They're out of the office right now. Алар азыр офисте жок. Жумуш менен, тамактануу үчүн же башка бир максат менен офистен чыгып кеткен болушу мүмкүн. Wait, don't tell me. Токто, айтпай тур. Кимдир бирөө сизге жаңылык айтайын деп жатканда, сиз анын эмне жөнүндө айта тургандыгын бир аз билгендейсиз. Калган бөлүгүн божомолдоп табуу үчүн токто, айтпай тур, калганын мен табайын дейсиз. Right this way. Кимдир бирөө сиздин үйүңүзгө же офисиңизге келди дейли, жолду билбейт, сиз ага багыт берип жаткан учуруңузда колдоносуз. Мени менен келиңиз. Right this way. You get what you pay for. Арзанга бир нерсе алып, анын сапатынан алып жаткан адамга карата айтылат. Эмнени төлөсөң, ошону аласың. You have your head in the clouds. Сөзмө сөз которсок, башы булуттарда болуу дегенди түшүндүрөт. Эгер кимдир бирөөнүн башы булуттарда болсо, алар айланасында эмне болуп жатканын билбейт жана түшүнбөйт. Реалдуу эмес, кыял кеч болуп, кыялы менен жашайт. Let me see if I can move some things around. Кимдир бирөө менен жолугалы дедиңиз, бирок ал адамдын графиги толук болгондуктан, графигимди кандай бошотсом болот, карап көрөйүн дейт. Сиз менен жолугуу үчүн убакыт издейт. I would be happy to help. Жардамыңызды сунуштоонун сылык формасы. Please, have a seat. Отуруңуз. Кандайдыр бир ишканага бир жолугушууга барганда, сизди тосуп алган катчы отуруштан орун алып күтө туруңузду өтүнөт. Please, have a seat. Loosen up. Өзүңдү бош кой, эс ал. Living beyond your means. Бул фраза өзүңүздө болгон акчадан да көп акча коротуу дегенди түшүндүрөт. They aren't available at the moment. Алар азыр бош эмес. I think I'll pass. Кандайдыр бир сунуштан баш тартуунун сылык формасы. Кыргызча жөн эле рахмат деп башка бир бирөөнүн сунуш кылган жардамынан баш тарта алабыз. Think fast. Батыраак ойлон. Hang tight. Күтүп туруңуз. You can't be serious. Чындыкты айтышың мүмкүн эмес. Башкача айтканда, тамашалап жатасың. Living the dream. Кыялдагыдай жашоону жашоо. Сонун үйү бар, сонун машинасы бар, көп айлыгы менен жумушу бар, жана башка ушул сыяктуу нерселер. What are you gonna do? Эмне кыласың эми? Don't be so quick to judgment. Кимдир бирөөнүн шартын билбей туруп, же факт далилдерди билбей туруп, критикалаган адамга карата колдонулат. Have you heard the good news? Жакшы жаңылыкты уктуңбу? Make time for something or somebody. Белгилүү бир иш үчүн же белгилүү бир адам менен убакыт өткөрүү үчүн графигиңизде убакыт бөлүү, айрыкча башка иш аракеттерди жокко чыгаруу менен
же кийинкиге калтыруу менен башка убакыттарга жылдыруу менен убакыт айырасыз. I've lost my touch. Мен окуп бара жатам. Мисалы, бир жумушту мурда аябай жакшы жасачу элеңиз, бирок азыр мурдакыдай жакшы жасай албайсыз. Let me know. Бирөөгө бир нерсе айттуу, бирөөгө бир нерсе жөнүндө кабарлоо, бирөө менен баарлаштыңыз дейли, аягында сизге кошумча кабар керек болуп калды. Ошол учурда let me know деп колдонсоңуз болот. Who asked you? Ким сурады сенден? Сенден эч ким сураган жок деген мааниге келет. Give me a break. Кимдир бирөөнүн бизге карата орой болуусун токтотуусун суранганда, кимдир бирөөнүн жеңилдик берүүсүн суранганда бул фразаны колдонобуз. It's no big deal. Көчөдө бара жатканыңызда кимдир бирөө сизди кокустан түртүп кетти да кечирим сурады дейли. Жооп катары сиз эч нерсе эмес, же эч нерсе болгон жок деп жооп берген учур. Keep my head above water. Сөзмө сөз которсок, башымды суунун үстүндө кармап турам деп которулат. Кыйынчылык менен же араңчыдуу. Мисалы, бир айдын айлыгын кийинки айга араң жеткирүү. Жумушта айдалып кетпей араң эле иштеп жүрүү. It was like pulling teeth. Сөзмө сөз которсок, тиш жуулуп жаткандай болду. Аябай оор күндөн кийин ал күндүн кыйын болгондугун баса белгилөө үчүн it was like pulling teeth деп айтсаңыз болот. I can't put a face to the name. Сөзмө сөз которсок, менин атына бет кое албай жатам деп которулат. Кимдир бирөөнүн кандай көрүнүштө болгонун эстей албайсыз, бирок атын эстеп калган учурда колдоносуз. Please, excuse us. Конокко барганда, башкалардан мурун кетүүңүз керек болгон учурда ушул фразаны колдонсоңуз болот. You are playing both sides. Анын да ою менен макул болуп, мунун да ою менен макул болуп, өз алдынча чечим чыгара албаган кишиге карата айтабыз. You are playing both sides. Get back to me. Сөзмө сөз которсок, мага кайт. Ал эми мааниси болсо кийинчерээк же башка убакытта белгилүү суроо менен кайра менен байланыш. Good to know. Билгеним жакшы болду. I can't keep up. Сизди аябай көп жумушуңуз болгондо, жетишпей артта калып чарчап жаткан учуруңузда бул фразаны колдонуңуз. I'm flattered. Бирөө сизге комплимент айтканда жооп катары айтсаңыз болот. Thank you, I am flattered. It's out of my hands. Менин колумдан эч нерсе келбейт. Чечимди башка бирөөлөр кабыл алат. I want nothing to do with it. Мени аралаштырба, мен бул ишке аралашкым келбейт. I think there must be some kind of mistake. Мен оюмча бул жерде кандайдыр бир жаңылыштык болсо керек. I have no idea. Билбейм деген сөздүн күчөтүлгөн мааниси мен эч кандай түшүнүгүм жок. Get out of your comfort zone. Сиз үчүн ыңгайсыз же адаттан сырт болгон бир ишти жасоо үчүн берилген буйрук. Hurry up. Бул, шашыл. Ылдам. I have some money burning a hole in my pocket. Коротууга ынтызар болгон бир аз акчам бар. Кимде акчасы болуп, аны сактоого абдан ынтызар болгон учурда колдонсо болот. You are pushing your luck. Мааниси алган чечимиң аябай рисктүү, ийгилигиңди зордоп жатарсың, ийгиликсиз болуп калышың мүмкүн дегенди түшүндүрөт. Watch where you're going. Көзүңө карап бас. I can't imagine. Мен элестете албайм. It's up to you. Бул сенин чечимиң, сен билесиң. Don't do anything I wouldn't do. Акылсыздык кылба, өзүңдү жакшы алып жүр. Көбүнчө тамашалоо иретинде же ата-эненин балдарга кайрылуусу иретинде колдонулат. Look out. Кач, жат бол. Keep me posted. Өзгөрүлгөн жаңы нерселер жөнүндө кабар берип тур дегенди түшүндүргөнү менен жаккан жок же идеяң же планың менен мени кызыктыра алган жоксуң деген ойдун сылык түрдө айтылышы. Get over yourself. Сөзмө сөз которсок, өзүңдү жең деп которулат, бирок өзүн көтөрүп текеберленген адамга карата айтылат. You went too far.
Кимдир бирөөнү чектен чыккан сөздөрү менен же кыймыл аракетиңиз менен капа кылган учуруңузда колдонобуз. Кыргызча чектен ашып кеттим дейбиз. Who cares? Эч ким үчүн мааниси жок болгон, кызыктырбаган учурда колдонобуз. Кимдин иши бар? I have a lot on my plate. Аябай көп жумушуңуз болгон учурда бул фразаны колдонсоңуз болот. Ишим чачтан көп. You are all over the place. Ар иштин башын баштап аягына чыкпаган адамга карата айтылат. Keep them on their toes. Кимдир бирөөнү активдүү, сергек болууга жана бир нерсеге же кимдир бирөөгө көңүл бурууга мажбурлоо. Релаксация болуп кетүүсүнө жол бербөө. Who knows? Сиз жоопту билбеген учурда ким билет деп айтсаңыз болот. We are short on time. Биздин көп убактыбыз жок. Go ahead. Жолдо баратканыңызда бирөө өтүп кетейинчи деп сураганда, сиз өтүңүз деп жол бошотуп берген учурда колдоносуз. I'm losing it. Мен жинди болуп бара жатам. Мен көтөрө албаган көп нерсе болуп жатат. You look like a deer in the headlights. Аябай коркондуктан катып калган адамга карата айтылат. I don't want to hear it. Кимдир бирөө кара албаган иши үчүн көптөгөн себептерди айткан учурда, себептерди уккум да келбейт, мага результат керек дейбиз. Ошондо бул фразаны колдонобуз. Stay in touch. Диалогду бүтүрүү үчүн жакшы фраза жоголуп кетпе, байланышта болуп тур деген мааниге келет. I don't know off the top of my head. Жооп берүүдөн алдын кандайдыр бир зизилдөө кылып же маалыматты текшерүүдөн өткөрүү керектигин билдирүү үчүн бул фразаны колдоносуз. Can I take a message? Учурда байланышка чыгуу мүмкүнчүлүгү жок болгон адамга телефон чалган бирөөнүн билдирүүсүн жеткирүүсүн ошо. Эмне деп коеюн? I'm feeling under the weather. Ден соолугуңуз жакшы болбой турган учурда колдонулуучу фраза башкача айтканда ооруп жаткандыгыңызды билдирүү үчүн колдонулат. Stop being so hard on yourself. Өзүңдү көп күнөөлөбө. I'm washing my hands of this whole situation. Мени аралаштырба, мен бул ишке катышкым келбейт деп айтуунун башка варианты. Don't put me on the spot. Аял менен күйөөсү коноктордун алдында айтышып кетти дейли. Кийин аялы суранат, мени кыйын абалда калтырба, коноктордун алдында урушууга мажбур кылып, кыйын абалда калтырба. Don't put me on the spot. I have faith in you. Мен сага ишенем. Let's get down to business. Бир нерсени талкуулоо үчүн жолуктуңуз, бирок максаттан алыс эле бир нерселерди сүйлөшүп жатасыздар. Ошол учурда болду окшойт, ишке киришели дейбиз. Же максатка өтөлү дейбиз. I would like to pick your brain on your marketing strategy. Мааниси маркетингдик стратегияң жөнүндө көбүрөөк билгим келет дегенди түшүндүрөт. Put yourself in my shoes. Өзүңдү менин ордума коюп көр. I'm sorry for the mix-up. Бир нерселерди чаташтырып же адаштырганыңыз үчүн кечирим сураганда колдоносуз. Get your head in the game. Көңүл кой. Болуп жаткан ишке же жасап жаткан ишиңе концентрация бол. Жасап ишиңе баш ротуң менен кир. Stay out of trouble. Көйгөй жарата турган эч нерсе жасаба. You are killing the mood. Элестетиңиз, 5 дос отурат. Маанай жакшы, баары күлүп, жакшы нерселер сүйлөшүп отурат, бирок бирөөсү бактысыз экендигин айтып, налып, эч нерсени жактырбай эле башкалардын да маанайын түшүрүп жатат. Ал доско You are killing the mood. Сен маанайды өлтүрүп жатасың деп айтабыз. I spoke too soon. Мен айткан жооп туура эмес. Мен далилдерди текшербей туруп сүйлөп койдум деген маанини түшүндүрөт. I have too much time on my hands. Аябай көп бош убактым бар. I have a bad, good feeling about this or about something.
Университетке тапшырдыңыз эле, суроолордун көпчүлүгүн туура белгилегениңизге таянып, мен университетке өтө окшойм дейсиз. Анткени ичимден ошондой жакшы сезим болуп жатат. Who do you think you are? Эмне үчүн ушундай жол менен адамдарга үстөмдүк кыла алам деп ойлойсуң? Эмнеге мынча бой көтөрөсүң? Өзүңдү ким деп ойлоп жатасың? You pulled a fast one on me. Амалкөйлүк, алдамчылык менен тамаша кылуу, сен мени алдадың. Don't play dumb with me. Мен бир нерсени билбей тургандай түр көрсөтпө, мени билбейт деп ойлобо, мен баарын билем, ошондуктан өзүңдү жиндиликке салба деген мааниге келет. I haven't kept in touch with them. Башка адам менен байланышта болуу, айрыкча бири-биринин жашоосунан кабардар болуу үчүн get real. Чындыкты түшүнүү же кабыл алуу, реалдуу бол, чындыкты кабыл алгысы келбегендерге карата көбүнчө буйрук иретинде колдонулат. Push back the appointment. Артка жылдыруу, жолугушууну артка жылдырса болобу? Can we push back the appointment? He wouldn't hurt a fly. Эч кимди капа кылбаган, жаман нерсе жасабаган адамга карата айтылат. Кыргызча варианты кой оозунан чөп албаган адам. Will do. Сиз сураган нерсени жасаймын. Шефиңиз сизден бир айлык отчетту эртеңки чогулушка даярдооңузду суранды. Сиз жок иретинде албетте даярдайм. Will do. Put on hold. Бул фраза эки учурда колдонулат. Биринчиси, кимдир бирөөгө телефон чалганыңызда күтүү режимине койгон учурда айтабыз. Экинчиси, кандайдыр бир ишти баштап, бирок аягына чыкпай токтотуп койгонуңузда бул фразаны колдоносуз. Don't push me. Кимдир бирөө кызыктай комментарийлери же аракеттери менен сиздин жиниңизге тийип жаткан болсо, бул фразаны колдонуңуз. You win some, you lose some. Кээде утасың, кээде утуласың деп которсок болот. Жеңилип капа болуп турган кишинин маанайын көтөрүү үчүн колдонсоңуз болот. So glad you could make it. Муну жасай алганыңызга абдан кубанычтамын. So glad you could make it. You watched this video until the end. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.